Кутман кечиңиз менен урматтуу телекөрүүчү, Алато 24 кайрадан түз эфирде эртең жергиликтүү кеңештерге шайлоого катыша турган партияларды каттоо аяктайт. Мына ушул тапта 28 шаардык кеңештин депутаттыгына 60ка чукул партия өз тизмелерин сунуштады. Ал эми жарандар 25 мартка чейин шайлоочулардын тизмесине кирүүгө укугу бар. Жергиликтүү кеңештерге шайлоого даярдыктар туурасында биз Кыргыз Республикасынын Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Акылбек Сариев менен түз эфирде маек курабыз. Акылбек Аблабекович, Кутман кечиңиз менен студияга кош келиңиз. Жогоруда биз белгилегендей 60ка чукул партия өз тизмелерин ушул 28 шаардык кеңешке катышууга сунуштаптыр. Партиялардын бардыгы толук катталабы? Саламатсыздар. Туура айтасыз. Эгер тагыраак айтсак 59 саясий партия өздөрүнүн тизмелерин сунуштады. Жалпы 28 шаардык кеңештин депутаттарына каттоо үчүн. Эми сиздин сурооңуз боюнча катталабы катталбайбы дегенди мен айта албайм бүгүнкү күндө, себеби бул маселени аймактык шайлоо комиссиялары чечет. Азыркы күндө бардык берилген кагаз документтерин текшерип атышат. Демек эртең акыркы күн өзүңүз белгилегендей ошонун жыйынтыгы менен эгер өздөрүнүн берилген документтеринде кандайдыр мүмкүнчүлүктөр болсо, анда каттоодон баш тартышка туура келет. Эгер бардыгы тең мыйзамга ылайык берилген болсо, анда каттоо жагына маселе турбашы керек. Райондук жана айылдык кеңешке талапкерлерди каттоо эртең аяктайт экен да. Бирок бул баягы партиялык тизме менен гана шайлоого аттанып жаткандарга тиешелүү. Ал эми айылдык кеңештерге ушул шайлоого катышуу үчүн өзүн өзү көрсөткөн талапкерлерге каттоо качанга чейин уланат, ушуну айтып берсеңиз. Себеби бул жерде эки баягы системаны эртеңки мөөнөт бул шаардык кеңештин депутаттарына тиешелүү. Ал эми айылдык кеңештин депутаттарына болсо дагы кийинен 10 күн бар. Эртең ушу акыркы баягы өзүн өзү көрсөтүү же болбосо саясий партияларды айылдык кеңештин депутаттарына талапкерлерди көрсөтүү мөөнөтү аягына чыккан турат. Андан кийин 10 күнүн ичинде ошол берилген сунушталган талапкерлердин документтерин карап, 10 күн ичинде 10 күндөн кийин анан ошол каттоо же каттабоо маселесин боюнча чечимди ошол эле аймактык шайлоо комиссиялары кабыл алат. Акылбек Аблабекович, практика көрсөткөндөй, көп учурда партиялар же өзүн өзү көрсөткөн талапкерлер шайлоо башталганга чейин алдында өзүнүн талапкерлигин баягы алып коюшу же катышуудан баш тартып коюшу мүмкүн да. Эгерде мына бул жолу дагы ушундай боло турган болсо, кайсыл күнгө чейин баш тартыш керек? Бул бүгүнкү күндө андай мурун так көрсөтүлгөн мөөнөттөр бар болчу. Бүгүнкү күндө ар бир талапкер же болбосо шайлоого аттанган саясий партиялар өздөрүнүн чечими менен жанагындай шайлоодон баш тартууга толук укуктуу. Бул жерден биз көңүл бөлүшчү маселе жанагы маселе күрөө маселесине көп көңүл бөлүш керек. Мен сунуштап кетет элем, себеби күрөө маселесин кайтаруу мөөнөтү бул жанагы бюллетендердин формасын бекитип, анан басканга чейин эгер баш тартып калса, анда алыркы төгүлгөн күрөөлөрдүн кайтарууга укугу бар. Эгер ал мөөнөттөн кечигип калса, анда тилекке каршы өздөрүнүн төккөн күрөөлөрүн кайра ала албай калат. Бул мөөнөт ушул 7 апрелге чейин. Ошол жанагы жок, эми андан эми так күндө аймактык шайлоо комиссияларынын чечимди жанагы форма бекитип, анан кийин ошону акыркы чекитте коюлган мөөнөттө карасак айтып туура болот да. Түшүнүктүү. Талапкерлерге кандай талаптар коюлган? Жашы канчадан жогору болуш керек? Анткени уламдан улам барган сайын ушул айылдык кеңешке депутат болобу, шаардык кеңешке депутат болобу, мына ошол талапкерлердин билим деңгээли, иш тажрыйбасы дагы коомчулукта кызуу талкууланып жатат да. Жашы боюнча көп жылдан бери бир суруктуу жаш келди, 21 жаш деп. Эми билими боюнча маселе коюлган. Башка талаптар боюнча жергиликтүү кеңештин мисалы талапкерлигинде андай катуу талапкер коюлган эмес. Убагында билесиздер, соттуулук боюнча маселе коюлган, бирок Конституциялык палата чечимди да мындай конституцияга ылайыксыз деп көрсөткөн. Азыркы шайлоонун жалпы өзгөчөлүгү бул айылдарга жана квота берүү маселеси кичине так коюлган. Ар бир айылдык кеңештин депутаты, эми шаардык кеңештин депутаттары боюнча жанагы 70% чейинки бир жыныстагы деп коелучу, эркек же айылга ошол 70-30 деген көрсөткүч сакталыш керек. Анан эми айылдык кеңештерге болсо өзүнчө мандаттардын санына жараша айылдарга өзүнчө бир квота берилген. Сөзсүз түрдө эми 4 мандаттуу, 2 мандаттуу, 3 мандаттуу деп мыйзамга карата ошол жерде эгер 2 мандат болсо бирөөсү резерв катары
квота катары сакталып, же болбосо 5 болсо 2 дегендей ушундай көрсөткүчтөр бар. Эми мыйзамда ал так жасалган. Ошого жараша ар бир аял талапкерлерге өзүнчө квота маселеси каралып сакталган. Шайлоо алдында үгүт өнөктүгү да абдан маанилүү да. Мынакей 2 күндөн кийин ушул жергиликтүү кеңештеги шайлоого байланыштуу калаадан аттанып жаткан талапкерлердин баягы үгүт өнөктүгү башталат. Ал эми Элет жергесинде 22 марттан тарта расмий түрдө башталат. Үгүт өнөктүгү кандай өтүш керек? Эми бул жерден эгер бүрсүнкү күндөн баштап мисалы шаардык кеңеш депутаттарынын үгүт маселеси башталып, үгүт иштерин алып бара башташат. Эми бул жерден туура көп эле биздин жарандар мисалы мыйзам талаптарын билбеши мүмкүн. Эгер ошондой үгүт маселе баштап калганда айылдык кеңеш депутаттары дагы алдын ала баштап жибербеш үчүн ошол алар кичине эске алса да бир 10 күн айылдык кеңешине аттанган талапкерлер кичине чыдаш керек. Үгүт маселесин алып барбай туруш керек. Анткени эми бул жерден биз баягы телевизордон үгүт маселеси чыга баштайт, же болбосо башка массалык маалымат каражаттары болобу, же өзүлөрүнүн баннер же ошол сыяктуу өзүлөрүнүн үгүт материалдарын иле баштаганда баарыбыз адашып калышыбыз мүмкүн. Ошон үчүн айтып кетчү нерсе бир күндөн кийин шаардык кеңештин депутаттыгына талапкерлердин гана үгүт маселеси жол берилет мыйзам. Ал эми айылдык кеңешке аттанган талапкерлерге болсо дагы 10 күн чыдаш керек дагы, 10 күндөн кийин үгүт маселесин башташка укугу бар. Бардык мыйзамды сактоо менен өтүш керек да, үгүт дагычы. Сиз айтып берсеңиз, эмнелерге жол берилген, эмнелерге уруксат эмес? Анткени көбүнчө Акылбек Аблабекович айыл жергесинде билесиз, майрамды шылтоолоп, ошол жаз мезгилиндеги майрамдардын балким урматына деби үйүнө чакырып чай берип койгон учурлар дагы факт катары айтылып жүрөт. Бул дагы эми кайсыл бир түрдө үгүткө кирет болушу керек. Тилекке каршы андай иштерде мыйзам жалпысынан тыюу салган, эми бирок баарыбыз эле баягы мыйзамда көрсөтүлгөн талаптарга кандайдыр жол менен мындай четтеп, же болбосо аны тегеренип өтүп, анан бир ушундай мыйзамга каршы келе турчу чараларды алып барганга аракет кылып жүрөбүз. Бул эми биринчиден жана кайрымдуулук деп коелучу, кайрымдуулук маселесин кылбаш керек. Бул негизгиси. Анан материалдык мындай товарларды таратуу, ошондой эле бир кандайдыр жардам көрсөтүү бекер. Же болбосо баягы колунда барлар кызмат ордун сунуштоо деген ушундай тыюулар көрсөтүлгөн. Бул иш чараны алып барбаш керек. Андан башка мыйзамга туура келген мындай үгүт маселесин караганга ар бир талапкер жана командасы укуктуу. Акылбек Аблабекович, байкасаңыз, бул жолку жарышка партиялар, талапкерлер абдан көп катталып жатышат да. Ушул депутат болсом деген дымагы күчтүү талапкерлердин саны да көп болуп жатат. Бул саясий өнөктүк башкалардан эмнеси менен айырмаланат? Анан эмне үчүн ушул партиялардын, талапкерлердин саны көп болуп жатат? Мисал катары эле алалы, Бишкек шаардык кеңешине 45 мандат бериле турган болсо, азыр мына 59 партия өзүнүн тизмесин сунуштап атат. Жок, Бишкекте мындай тагыраак тактап айтып кетем, Бишкекке 27 партия. Жалпы шаардык кеңештерге. Жалпы республика боюнча 59 партия катышып атат, бирок Бишкек шаарында болсо 27. Саясий партия өзүнүн эркин билдирди, каалоосун. Бул дагы абдан көп болуш керек. 45 мандат үчүн. Жалпы маалымат боюнча айтып кетсем, мисалы республика боюнча 1404 округ болот. Көп мандаттуу, 1 мандаттуу, 2 мандаттуу деген. Анын мандаттын саны боюнча айтсак, айылдык кеңештерге 7560 мандат каралган. Жалпы республика боюнча. Шаардык кеңеште 796 мандат каралган бүгүнкү күндө. Сиз айткан маселе боюнча 45 мандат эми шаарга бул көп жылдан бери колдонуп келаткан бул практика. Ош шаары менен Бишкек шаарында 45 мандат көрсөтүлгөн, берилген. Бул эми мандаттардын саны мыйзамга ылайык ошо аймакта жашаган шайлоочулардын эмес, жалпы жарандардын санынан алынып алынган. Бул мыйзамда так көрсөтүлгөн сан. Ошол эле сиз туура айтып атасыз, Бишкекте мисалы 45 мандатка 27 саясий партия чыгышкан болсо, бүгүнкү күндө кача турган билдирген болсо, Ош шаарында болсо, ошол эле 45 мандатка 10 саясий партия өзүнүн эркин билдирди. Катышууга өзүнүн ошондой ою бар экенин. Бул эми салыштырып кетсек, 3 эсе мисалы Ош шаарында катышуучулардын саны азыраак болуп атса, дээрлик 3 эсеге көп болуп атат ооба. 3 эсе. Ал эми мандаттардын саны бирдей эле экөө, эки жакта тең. Бул эми менимче баягы жашаган
биздин жарандардын санында жашабыш керек. Анткени Ош шаарында билесиздер, жалпы шайлоочулардын саны да азыраак. Бирок Ош шаары биздин республикалык экинчи борбор болуп каралып жүрөт. Ошого карата мыйзамга жана 45 мандат деген сан коюлуп калса керек. Менин оюм боюнча мыйзамчылар ошондой чечсе керек. Эгер антпегенде шаардын санына жараганда анда мандаттын саны да кичине башкараак болмок. Бирок бүгүнкү күндө 45-45тен каралган эки борборго. Биздин Бишкек шаарында болсо 400 миңден ашык билесиздер шайлоочулар бар. Ал эми Ош шаарында болсо 100 миңден ашыраак. Шайлоочулардын санын карасак дагы айырмасы көбүрөөк да. Бирок мандаттардын саны бирдей. Эми бул мыйзамдын талабы экен, муну баарыбыз аткарышыбыз керек. Ошол талапка ылайык анан бүгүнкү күндө жанагындай сандар мыйзам чегинде каралган. Бүгүн БШКнын төрага орун басары Абдыжапар Бигматов мырза менен дагы ушул жарандардын тизмесинин катталышы, тизмени контролдоо боюнча кеп курдук эле. Мына ушул өңүттө сизге да суроо узатайынчы. Шайлоочулардын биометрикалык маалыматтарын чогултуу өнөктүгү башталган ушул март айынын башында. Аймактарга 11 мобилдик автобус жөнөп кеткен. Бүгүнкү күндө бул аракеттер кандай натыйжасын берип жатат? Шайлоочулардын шайлоо тилкесине барып добуш берүү укугуна ээ жарандардын саны көбөйүп жатабы? Бул иш-чара бул биринчи жолу жана эл аралык уюмдун жардамы менен ишке ашып атат. Бул сиз айткан ыкма жанагындай мобилдик мындай унаа менен кыдырып, эми ар кандай жарандарды мисалы билбеш мүмкүн, алабашы мүмкүн дегендей ошону эске алуу менен жанагы биздин шайлоочулардын укуктарын ишке ашыруу аракетинде ошо мобилдик мындай бригадалар чыгып иштеп атат. Эми бүгүнкү күндө салыштырмалуу мурунку караганда өсүш бар. Азыркы маалымат боюнча акыркы 344 миң ушундай жарандын биометрикалык маалыматын тапшыра элек деген маалымат бар. Бул эми так эмес, бирок болжол менен акыркы так маалымат болсо жана биз акыркы тизмени тактаганда ошол күндө так айта алабыз. Бүгүнкү күндө канча жарандын кошумча биометрикалык маалыматы чогулду деп ошол маалыматты кийинчерээк айтканыбыз туура. Анткени бүгүнкү күндө иш-чара жүрүп атат. Алдын ала айткан менен бүгүнкү күндө бул туура эмес болуп калышы мүмкүн. Ошон үчүн бул маалыматты кийинирээк тактап берсек, бирок баягы кошумча тапшырып аткандар бар. Аны атай жанагындай иш-чара болуп аткандан кийин өзүнүн жыйынтыгын берет деген ойдобуз. Бул шайлоодо дагы коомдук коопсуздук сакталат. Аны менен бирге эпидемиологиялык абалды эске алуу менен ушул жеке коргонуучу каражаттарын даярдадыңыздарбы? Аймактардагы шайлоо тилкелеринде, шаардагы добуш берүүчү тилкелерде, участкаларда коопсуздук бардык чаралар сакталууга даярдыктар жүрүп жатабы? Туура айтасыз. Эми бүгүнкү күндө баарыбыз эле байкап атабыз. Мисалы бир жарым жыл мурун кичине жарандар кандайдыр коопсуздук маселесине көбүрөөк көңүл бөлүп, соода түйүндөрү башка жактарда көбү маска тагынып, кирип чыгып, жанагы антисептиктер менен обработка кылып жүрчү эле. Бүгүнкү күндө байкап атабыз. Эми жашырыштын кереги жок. Андай кичине биздин жарандардын иш-аракети кичине бошоңдоп калганын көрүп атабыз. Көп жерде масканы деле жок деле кирип жүрөбүз азыр соода түйүндөрүндө. Бирок шайлоого келсек, эми бул жерден андайга биз жол бербейбиз. Айтылган жана каралган каражаттар бүгүнкү күндө камдалып турат. Шайлоо тартиби ошол кандай санэпидемиологиялык жанагындай көзөмөл боюнча кандай талап коюлса ошол чегинде иш алып барылат. Ал жагынан эми кичине баягы акыбал бүгүнкү күндө жеңилдесе дагы биз менимче алдыга жол бербешибиз керек дагы. Бардык шайлоочулар болобу, талапкерлер болобу бул жанагындай талаптарды аткарышын биз талап кылабыз. Санэпидемиялык жанагы көзөмөл боюнча дагы. Шайлоо дегенде эле көпчүлүк жарандарыбыздан дооматтар эмнеге айтылып келет? Бул мыйзамсыз аракеттерге административдик ресурстардын колдонулушу боюнча дагы көптөгөн наразычылыктар жаралып келгенде, мына былтыркы жылдагы октябрь окуясына дагы негизги себеп мына ошол болду. Бул жолу борбордук шайлоо комиссиясы, аймактардагы шайлоо комиссиялары мындай мыйзамсыз аракеттерге жол бербөө, шайлоону таза, ачык, айкын өткөрүү үчүн кандай аракеттерди көрүүдө? Административдик жана ресурстарды колдонуу боюнча акыркы мына жакында эле болуп өткөн биздин иш-чара референдум менен президенттин мөөнөтүнөн мурда шайлоосунда кичине көрсөттү. Мурункудай басымдуулук менен колдонуу болгон жок.
азыркы боло турган иш-чаралардагы биздин үмүтүбүз бар. Ошондой эле тартипте жогорку биздин бийлик бутактары кийлигүүчүдөн мындай алысыраак болот деп. Бирок эми эске алыш керек, бир жагдайды бул жергиликтүү кеңеш болуп аткандан кийин кызмат адамдары ар бир аймакта бар. Ар биринин өзүнүн ошол аймакта кандайдыр деңгээлде басымдуулук кылабы же мындай буйртма бере алабы же болбосо кандайдыр бир ыкманы колдогонго шарты бар деп айтсак жаңылышпайбыз. Эми беш кол тең эмес дегенде эми ар бир аймактын кызмат ордундагы же болбосо жетекчилерине биз эскертүү берип же болбосо айтылып, республикалык штабтын өзүнүн өкүлдөрү да ошондой айтып иш-чара жүргүзүп атат. Ошого жараша менимче бүгүнкү күндө деле ошол кызмат акыбалынан пайдаланганга барбайт деген үмүттөбүз. Эми үмүттөнгөн менен бирок баары бир арасынан эми табылып калат же болбосо колдонуп ийет деген деп шектенгенде аймактык шайлоо комиссияларынын жоопкерчилигинен да көп нерсе көз каранды го. Сөзсүз түрдө биринчи убакта ошол аймактык шайлоо комиссиялары ошону көзөмөлдөйт. Бүгүнкү күндө ар бир аймактык шайлоо комиссиясы өзүнүн аймагындагы тартипти сактайт. Андан сырткары участкалык комиссиянын мүчөлөрү дагы ошол иш-чараны алып барууга милдеттүү. Бул мыйзамда каралган талап. Алар ошол жол бербегенге аракет кылыш керек, аракет кылат биздин оюбуз боюнча. Сизге ыраазычылык билдиребиз. Студияга келип маек куруп бергениңизге, ишиңизге ийгилик каалайбыз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, Кыргыз Республикасынын Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Акылбек Сариев менен жергиликтүү кеңештерге шайлоого даярдыктар туурасында баарлашып, суроолорго жооп алдык. Бир аз убакыттан кийин Ала Тоо маалымат программасында жолугалы. Саламатта калыңыз.